Вначале не бежала, а потом, когда толп кеткенде, уже начала там квартира, там, на третий, четвертый этаж. Диля Мухтарова 6 күн мурда үйүнөн кумаралашкан кир суу чыгары менен шаардык суу канал башкармалыгына кайрылган. Бирок башкармалыктын кызматкерлери кайрылууга эч кандай чара көрбөй, 2 күндөн кийин дем алыш күн деп шылтоо табышканын айтат. Андан бери деле 3 күн өтүп кече түнү гана суу өчүрүлгөн. 6 күндөн бери авариялык абалга кептелген түтүктөн чыккан суу жертөлөнү толтурган. Мен звонить кылдым, главный инженерге звонить кылдым. Жаба албайбыз. Жапсак полностью спутникти жабыш керек. А суу агып атат го. Суу аварийный состояние үй болсо эмне болот? Уякта же суу не капает, а трубадан агып атат. 100 дюймовый труба вот такая, оттуда фонтандан суу агып атат. Это же 48 квартир. Потом уже вода начала бежать, аккандан кийин уже начала квартиралары весь песок начала забиваться. Краник, унитаз, стиральная машина, по-моему, в одной уже квартире машинкасы иштебей калды, потому что моторго песок киргенден кийин иштебейт да. Спутник ичи шаарчасындагы үйлөрдөгү бул суу көйгөйү быйыл эле катталып жаткан жок. Номер 20 көп кабаттуу үйдүн 4-кабатында 6 жылдан бери жашаган Чолпон Карабекованын айтымында бул жерге көчүп келгенден бери айрыкча жай мезгилинде суу таңкыстыгы жаралат. Токтоп калат, анан кийин да газ келгенсип 4-этажга чыкпай калат көбүнчөчү. Анан деген тиги турбалар бардыгы эскирген да. Ошону жакшынакай кылып өкмөт деген иштебей билбейсиң да. Ошону жакшынакай кылып карап бир элди деле кичине бир жашоосуна кандай жашайт экен деп кыдырып көрүп деген ошону карап койсо болот да ошо чоңдорчу. Спутник ичи районундагы номер 20 көп кабаттуу үйдө 48 үй бүлө жашайт. Көпчүлүгү пенсия курагындагылар. Алардын нааразычылыгы жергиликтүү бийликке. Анткени сууга болгон төлөмдү ай сайын талап кылган кызматтар жартылуу суу менен камсыз кыла алышпайт. По 2 дня воды нету, а когда, извиняюсь, приносит счет, оплата за воду, мы, допустим, все платим исправно, пенсионеры. Все включает туда 1 дня. А почему вы эти, допустим, 1 или 2 дня не выключаете? Ушунча күндөн бери жакшы уйку жок. Ойлонуп, суу шаркырап атат, кетип атат. Эми биз жалаң пенсионер жашайбыз да. Курсагыбызды багабызбы, мындайларды оңдойбузбу? Неге ушундай нерселерди карабайт бу эмелер? Көп кабаттуу үйдүн дагы бир жашоочусу Эльвира Гатина үчүн жай мезгилинде түнкү саат 12ден кийин тиричилик башталат. 4 баласы болгондуктан алардын кийим кечесин жууп, үй тиричилигин түнкүсүн суу жанданганда баштайт. Эльвира айым 4-кабатта жашагандыктан айрым күндөрү түнү деле суу чыкпай калып, бир жумалап суу ташып ичкен күндөрү болот. Түндө жашообуз башталат да суу келгенде. 12ден кийин ооба жөн эле мен айтам, суу ташыйбыз. 4-этажга челек мен айтам, уже айылдан айырмасы деле жок экен шаарда жашаганы менен суу ташып, ошентип эле жайында өтөбүз, ошентип суу ташып эле. Бул көп кабаттуу үйлөр 50 жыл мурда курулган. Ошол маалдагы суу түтүктөрү эскирип, ар жылы авариялык абалга кептелет. Ал эми суу канал башкармалыгы шаардык мэриядан бекитилген иштөө тартиби менен гана борбордук суу түтүктөрүн көзөмөлдөйт. Ал эми көп кабаттуу үйлөргө кеткен түтүктөргө жооп беришпейт. Биздики болсо жалаң борбордук суу түтүктөрүн гана карайбыз дагы, а борбордук суу түтүктөн домдорго кеткендерди алар өздөрү карашат да. Мисалы домдор эле ошол учурдагы жер үйлөр болобу, башкалар болобу, алар бардыгы жеке каражатынан кылышат. Ал эми биз өзүбүздүн каражаттан кылганы бизде андай мүмкүнчүлүк болбойт да. Башкармалык кошумчалагандай шаардагы Спутник жана Көк Арт кичи райондорундагы суу түтүктөрү эскиргендиктен сууну көп берүүдө түтүктөр жарылып кетүү коркунучу бар. Мындан улам өткөн жылы таза суу долбоорунун 1-этабы ишке ашкан. Бул жылы жай мезгилинен баштап аталган 2 кичи райондо жаңы суу түтүктөрү орнотулмакчы. Бирок анда да борбордук суу түтүктөрү гана. Ал эми көп кабаттуу үйлөргө кетүүчү бөлүктөрүн жашоочулар өз каражатынан оңдоого туура келет. Жаңылай Болотбекова, Буркан Бекматов, Жалал Абад шаары.